Кандайсыңар достор? Биздин 2 күндүк сапарыбыз карыды. Абдулла досум экөөбүздүкү. Кайрадан өзүбүз жашаган Весперим шаарына баратабыз. Абдулла айтчы, эс алуу кандай өттү? Сага жактыбы? Вена кандай шаар экен? Негизи экөөбүз биринчи жолу баратабыз. Ассаламу алейкум экендештер. Мен атым Абдулла. Азамат экөөбүз чогуу 2 күн Австриянын борбору Вена шаарында болдук. Вена шаары мага өзгөчө өтө жакты. Шенбурун сарайына бардык, Хофбург сарайына бардык, жана Белфорд сарайына, Афина опер фонтанына бардык. Ошол жерде мага аябай жакты. Жана Дунай дарыясынын жээгине бардык. Ал жери дагы өтө кооз болот экен. Анан биз өзүбүз барып түшкөн дагы вокзал, ошол центральный вокзалы Венанын өтө кооз экен ошол жери дагы. Анан негизи эле Вена шаары мага өтө жакты. Билесиздер, мен мурун Англияда, Лондондо болгоммун. Англиянын дагы бир нече шаарларында болгом. Шеффилд, Бирмингем, Лондон шаарларында болгом. Бирок Вена мага өтө өзгөчө жакты. Эс алуу өтө сонун болду. Жаткан жерибиз дагы акчасына жараша өтө сонун жакшы жерде жашадык. Аны дагы Азамат кийин баасын чыгарып айтып берет. Тамак аштан деле кыйналбадык. Бул жакта мусулмандар көп экен, түрктөрдүн, пакистанецтердин ашканалары бар экен. Ошолордон тамактандык. Мен үчүн өтө сонун болду. Буюрса Азамат экөөбүз эми мындай эс алууларды көбүрөөк кылганга аракет кылабыз. Анчалык деле көп расход кетпейт экен. Мүмкүн болушунча ошол кызыктуу жерлерге барып, сиздерге көрсөтүп, айтып бергенге аракет кылабыз. Анда саламатта калыңыздар. Ошол достор, Венага барып калсаңыздар, албетте түрктөрдүн даамынан тартып көрүңүздөр. Донерлер аябай укмуш экен, бизге жакты. Весперимде мындай донер жок да негизичи. Абдулла экөөбүз барып жеп, даамы оозубузда калды, өтө мындай даамдуу экен. Анан тарыхый жерлери бар. Кинотеатр жана башка өтө кооз жерлерде. Мен анча кооз ойлогон эмесмин. Ошол достор, анда эмесе барыңыздарга ийгилик, көңүлдүү күн каалайм. Биз Весперимге жетейин деп калдык, азыр поездда баратабыз. Бир достор, поездде эч ким жок. Ар бир вагондо 2-ден 3-тен болуп отуруп алып. Сирага келип азыр 4 март. Ушундай погода сонун. Күн ачык. Туристтик айланып турган жерлерди буюрса бүгүн айланып, эртең да көрсөтөбүз. Европа жашоо YouTube каналга катталып, лайктан басып туруңуздар. Жакшы жаңылыктар сиздерге менен бөлүшүп, бул жакта туристтер азыр өтө көп экен.